Салам радиосунда жаңылыктар. Урматтуу радио каармандар, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары, эфирде жаңылыктар программасы. Бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймуратов алып барам. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда бензин кымбатташы ыктымал. Июнь айында Кыргызстандын күйүүчү май рыногунда бензиндин литрине 2,5-3 сомго кымбатташы мүмкүн. Мындай божомолду нефтрейдерлер ассоциациясы билдирет. Алардын айтымында мунай соода компаниялары баанын көтөрүлүшүн жумшартуу жана күтүүсүз өзгөртүүлөрдөн качуу саясатын улантууну көздөп жатышат. Ассоциация 2023 жылдын май айында Санкт-Петербургдун товардык биржасында бензиндин биржа баасын өзүнүн тарыхый максимумуна жаңыланып, тоннасына 61.700 рубльден ашык болгондугун эске салды. Орус бийлиги бензиндин тартыштыгын жана ички рынокто баанын өсүшүн улантпоо үчүн аны экспорттоого убактылуу тыюу салуу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатат. Буга байланыштуу Кыргызстандын жергиликтүү жеткирүүчүлөрү июнь айына карата ресурс менен камсыз кылууда, кыйынчылыктарга дуушар болууда. Кыргыз-тажик эли биригип жол оңдошту. Бүгүн 2-июнь күнү эки эл колдонуп келген 4 көчөдөгү жол оңдолду. Бул тууралуу Салам медиага Орто Боз айылынын башчысы Абдымуталип Мазеитов билдирди. Ага ылайык эки өлкөнүн район башчыларынын сүйлөшүүсү менен Баткен районунун Орто Боз айылындагы Жака Өрүк участкасындагы 4 көчөнү Кыргызстандын жана Тажикстандын калкы колдонуп келген аймагын эки эл биргеликте жамоо иштерин аткарышты. Арыктан ашкан суунун негизинде аталган жол унаа каттамын катаалдаштырган абалга алып келип, жолду бузуп салган болчу. Тажик менен Кыргыз эки мамлекеттин ортосундагы кесилишкен жол. Бул жерде биздин проблема эле ошол жол баягы суу басып, чоң баягы чуңкурлар болуп калган. Ону эки райондун акиминин сүйлөшүүсүнүн негизинде келишим болуп, биздин органдын кызматкерлери жана чек ара кызматкерлеринин бирдиктүү келишим өз ара түшүнүшүүнүн негизинде ушул иштер аткарылды. Базарларда пландуу текшерүү уланууда. Кечээ 1-июнь күнү Баткен районунун Карабак айылындагы Салкын кичи базарына санитардык абал боюнча пландуу текшерүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санэпид көзөмөл борборунан билдиришти. Базарда мөмө жемиштерди, ашканаларда идиш аяктарды жана колду жууш үчүн базар жетекчилиги тарабынан атайын скважинадан суу чыгарылып, колдонууга берилген. Ошондой эле азык-түлүк продукциялары үчүн атайын прилавка, навестер курулган. Текшерүү учурунда базардын ажатканасынын санитардык абалы талапка жооп бербей, авариялык абалда болгондугуна байланыштуу жаңыдан куруу боюнча эскертүү берилди. Ал үчүн 20 күн мөөнөт берилип, натыйжада базар жетекчилиги жаңы ажаткана кура турган болду. Баткен райондор аралык санэпид көзөмөл борбору мындай текшерүүлөр башка жактарда да уланаарын кошумчалаган. Соода саттык, ашкана жана башка түйүндөр планга 250 планга кирген область боюнча. Анын ичинен 155 текшерилген. Ошо 155 текшерилгендин ичинен 45 жеке ишкерге 112 000 сом жазана салынган. Ошол текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 116 санитардык предписание эскертүүлөр берилген. Ушул 250 планга кирген текшерүүлөрдүн ичинен 104 текшерүүлөр июнь айга калтырылган. Кадамжайда вело жарыш өттү. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Кадамжай районунун Орозбеков айылында 300 бала катышкан велосипед тебүү мелдеш өттү. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда аталган иш-чарага Кадамжай райондук администрациясы жана Кореянын Койка уюмунун демөөрчүлүгүндө өткөрүлгөн. Ошондой эле Кадамжай шаарында эркин күрөш боюнча эл аралык турнир да өтүп, ага Өзбекстандан 50 бала катышса, Кыргызстандын 7 дубанынан 90 окуучу катышкан.
Ушуну менен жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.